Бул жыйындар залында мына маанилүү жолугушуу өтөт. Ага жараша ар бир нерсе кылдаттык менен даярдалууда. Желекти апарып койсоңуз. Biraz artkarak olsak şunu zotlayıp koyalım. Немистер бар бекен Кыргызстанда иштеп атышыптырбы? Эгер жок болсо эмне үчүн жок деп 100 жолу ойлонот. Алар бизге окшогон эле мындай кыргызга окшогон эле калк экен. Мындай көрүп, тааныштар иштеп аткан болсо ошонун артынан барат экен да. Биз бир-эки чоң компанияны Кыргызстанга мындай шарт түзүп берип, кепилдикти жеке берип алып барышыбыз керек. Отургузуп алышыбыз керек. Анан ошолардын иштеп атканын көрсө, калгандары алардын артынан тартылып барат экен. Биз жерге барганда дагы мына болар иштеп атат деп мындай көргөзүп айта аласың. Мен сиз айткандай көп компанияларга бардым, алардын технологияларына кызыктым. Алар бөлүшкөнгө даяр. Германиядагы эң ири шаар жана борбору, атүгүл Евросоюздагы аянты боюнча 3-чү орунда турган Берлин. Машина куруу, транспорт, өнөр жай, айтор экономика тармагында ар тараптуу өнүккөн мамлекет. Дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттин катарын толуктаган Германиянын Берлин шаарынын астанасын президент Садыр Жапаров, биринчи айым Айгүл Жапарова менен аттады. Шаар аралай жөнөгөн өлкө башчы Берлиндеги Кыргызстандын элчилигин көздөй бет алды. Имараттын алдындагы бул жаш манасчы айкелин караңыз, көзгө жылуу учурайт. Манас бакырдың манас сабыран чакырдың арзак бетиң аразаң эми сыр баранганымызды аты. Манастын үнү Берлин шаарында жаңырганына президент Садыр Жапаров ыраазы болду. Анткени кыргыздын ак калпагын, салттуу кийимин кийип турган бул жаш манасчы кыргыздын кыргыз экенин таанытып тургандыгы кубандырбай койбойт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Орхон Енисей камгашы менен жазылган манасчы муундардын байланышы деген. Бул биздин 1000 жылдан мурун империясы, мамлекети болгон, өзүнүн алфавити болгон деп мындай байыркы мамлекетибиз бар экенин айтып атат. Бул атмосфераны байкаңыз, жүзүндө жылмайуу, маанайы көтөрүңкү тургундар биздин Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү. Урматтуу мекендештерим, сиздер менен ушу Германия жергесинде жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Алар президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, жылуу баарлашты. Кезинде өлкө башчы мекендештерге кайрылып, алардын туулуп өскөн жери менен байланышты бекемдеп турушуна тилектештигин билдирди. Мамлекет тараптан көмүскө же болбосо бизнес идеяларга жерлерге мисалы колдоо болуп турган болсо, Тура айттыңыз, мына дүйнө жүзүндө жүргөн кыргыздардын 90% баары бир Кыргызстанга келет. 10% отурукташып калышы мүмкүн, эми жаңы поколение. Калган сиздер окшогон, сизден жогоркулардын баардыгы келет, келип татат, биз жардам берип атабыз. Эгерде өзүң айткандай Америкада же башка өлкөлөрдө жүргөндөр менен Кыргызстанга келип бизнес ачып, завод, фабрикаларды производство кылабыз десеңер, 100% жардам беребиз. Берлинде 30 жылдан бери жашаган мекендештер да бар. Узак убакыт бою башка мамлекетте жүрсө дагы туулуп өскөн жерин, эне тилин унутушкан эмес. Жолдошум немис, анан мына эки уулум Тим Админ менен биз биякта. Кыргызча билишеби? Кыргызча анча-мынча билишет, бирок азыр мына махабаттын китебин алдык. Эми алар кыргызча үйрөнөбүз деп атышат. Орусча жакшы эле сүйлөшөт. Немисче, бирок орусча сүйлөшөт. Анан булардын жумушу, булар политолог студенттер Кыргызстан менен дайым жумуштарын жасайт Кыргызстан боюнча.
Чет өлкөдөн Кыргызстандын саясатына баам салган мекендештер президент Садыр Жапаровдун саясатын кош колдоорун айтып жатышты. Садыр Нуркожоевич Жапаров келгенине абдан сүйүнүчтөмүн. Биздин ажообуздун жасап аткан иштерин Аллах жактырып, укмуш иштерди кылып атат. Дагы бир 2 жолу 10 жыл 15 жыл президент болсун деген оюм бар, каалоом бар. Саясатын колдойсуз, да, колдойм. Өнүгүп аткан өлкөдөгү алдыга жүрүп аткан ишти силерге сезилип атабы? Сезилип атат да, абдан сезилип атат. Жолугушуу соңунда мекендештер мамлекет башчысы менен тарыхта калчу сүрөткө түшүштү. Очордан пайдаланып, биринчи айым менен чырк эткендер арбын болду. Германияда жалпысынан 10 миңдей кыргызстандык бар. Алардын басымдуу бөлүгү студенттер болсо, эмгек келишими менен иштеп жаткандар да жок эмес. Бул жыйындар залында мына маанилүү жолугушуу өтөт. Ага жараша ар бир нерсе кылдаттык менен даярдалууда. Желек тапырып койсоңуз. Biraz artkarak olsak şunu zotlanıpay olayız. Ошентип президент Садыр Жапаров да келип калды. Кол алышууга көз салыңыз. Бул деген Кыргызстанга Германиядагы эле эмес, эң ири компания инвестиция салышынын башатынан кабар берүүдө. Кнауф компаниясы Борбор Азия аймагында 2001 жылы иштей баштаган. Бирок Кыргызстанда завод эч курулай элегеле. Президент Садыр Жапаровдун бул компаниянын жетекчилиги менен жолугушуудан соң Кнауф өлкөдө алгачкы ишканасын Чүй облусунда куруу ниетин билдирди. Данную инициативу мы однозначно поддержим и окажем необходимое содействие. Также предлагаю рассмотреть возможность локализации производства на территории Кыргызстана с дальнейшим расширением и организацией цепочки поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Ал эми компаниянын башкаруучу өнөктөшү Уве Кноцер келечекте Кыргызстандын түштүгүндө экинчи заводду куруу мүмкүнчүлүгү каралып жаткандыгын айтты. И мы проделали огромный прогресс в Кыргызстане. Да, у нас есть уже обучающий центр, у нас есть 5 обучающих центров в Кыргызстане. То есть мы работаем в Кыргызстане. И для нас логичный следующий шаг построить фабрику, поскольку в Кыргызстане есть непосредственно гипс. Да? Ооба, эң ири компаниянын Кыргызстанга инвестиция салышы чындык. Буга инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен Кнауф компаниясынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшу далил. Бул эмне болгон компания Кыргызстанга канчалык деңгээлде бизге пайдасы бар, канча миллион инвестиция келип атат? Бул эми биринчиден Кнауф компаниянын 100 жылдык историясы бар. Германияда бир аябай чоң бир компаниялардын эсебине кирет экен. Бул компания 2021 жылдан бери ушу келип биздин Кыргызстанда ушу гипсовый месторожденияларды изилдеп келаткан. Бүгүнкү күнү уже соглашениеге мына өзүңөр кол коюлду. Мындан аркы булар геолог разведка кылып чоң завод курганга өздөрү даярданып турушат. Ошо бул компания негизи өзүбүз эле историясын көрүп болуп, дүйнө жүзү боюнча бир 16 чоң месторожденияларда заводдор бар экен. Бул деген эмне биринчиден бизге рабочие места өзүбүздүн Кыргызстаныбызга. Андан тышкары жанагы именно азыр көрүп атпайсыңар, кирпичтен өтүп, ошо гипсовый газоблоковый бетондор менен строительный жака гипсокардондор, ошо Центральная Азия. Кыргызстан негизи ушундай жакшы жерде турат деп, логистикасы да жакшы болот. Центральная Азияга, ар жака бүт жерге поставка кылганга булар өзүнүн заводун курганга намерение кылып турушат. Курулуш материалдарын жана системаларын өндүргөн компаниялардын мыктысы бул Кнауф дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири экендигин ушундан билиңиз. Жылдык жүгүртүүсү болжолу менен 15 миллиард еврону түзөт. 90дон ашык өлкөдө компаниянын өкүлчүлүктөрү бар. Ал гана эмес, 5 континентте 80ден ашык иштелбеген ташты өндүрүү компаниясын жана 300дөн ашык заводду башкарып келет. Немистер бар бекен Кыргызстанда иштеп атышыптырбы? Эгер жок болсо эмне үчүн жок деп 100 жол ойлонот. Алар бизге окшогон эле мындай кыргызга окшогон эле калк экен. Мындай көрүп, тааныштар иштеп аткан болсо ошонун артынан барат экен да. Биз бир-эки чоң компанияны Кыргызстанга мындай шарт түзүп берип,
кепилдикти жеке берип алып барышыбыз керек. Отуңузду алышыбыз керек. Анан ошолардын иштеп атканын көрсө, калгандары алардын артынан тартылып барат экен. Биз жерге барганда дагы мына болар иштеп атат деп мындай көргөзүп айта аласың. Мен сиз айткандай көп компанияларга бардым, алардын технологияларына кызыктым. Алар бөлүшкөнгө даяр. Таң зарда Германиянын жана Борбор Азия мамлекеттеринин журналисттери чогулду. Операторлардын техникалары дагы оор, чоң сумка көтөрүп жүгүрүп иштемей, ага чейин бир отуруп эс алып алышса ашыкча болбойт. Көңүлүңүздү бул апакай сарайга, көк майсалга бурайын. Берлиндеги Белливью сарайы 1994-жылдан баштап президенттин официалдуу резиденциясы катары саналат. Классизм стилинде салынган бул сарай, элестетиңиз, 1786-жылы салынган. Андан кийин көптөгөн реконструкциялардан оңдоп түзөлөрүн өткөн. Мерчемделген убакыт келип калды окшойт. Береги жакта берет кийген герман аскерлери келе баштады. Бул жакта болсо атчан аскерлер коопсуздукту камсыздап жатышат. Белливью сарайынын алдына президент Садыр Жапаровдун кортежи кирип келди. Сарайдын алдынан президент Садыр Жапаровду Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер тосуп алды. Учурашканына көз салыңыз. Имаратка кирген президент Садыр Жапаров ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды. Бул болсо Белливью сарайынын холу кирип келгенбиз. Бул жерде Борбор Азия мамлекеттеринин желеги. Бул китепче болсо ушул Борбор Азия президенттери колтаңга калтырышты, атайын ардактуу коноктор үчүн. Азыр мен болсо жакындатып көргөзүп коем. Эгер биздин президенттин колтамгасын таанысаңыз, комментарийге калтырып коюңуз. Бул күнү президент Садыр Жапаров менен бирге Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери чай үстүндө пикир алышышты. Бир олуттуу жолугушуу мына ушул жерде өткөнү турат. Борбор Азия мамлекеттеринин башкы лидерлери менен чогуу Германиянын экономикасынын чыгыш комитетинин мүчөлөрү жана германиялык алдыңкы компаниялардын өкүлдөрү келишет. Лидерлер келгенче даярдык кандай жүргөнүн ушундан байкаңыз. Президент Садыр Жапаровдун алдында өзүбүздүн ата мекендик суу коюлду. Ал эми Түркмөн делегациясы суулардын ордун алмаштыруу менен алек. Элчи Өмүрбек Текебаев өз ордунда сыягы телефон аркылуу олуттуу маселе чечип жаткандай. Техникалык даярдык мыкты, эми жыйын башталды. Жыйында президент Садыр Жапаров бул жолугушуу немис бизнесинин Борбор Азия мамлекеттеринде соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыгуусу артып жаткандыгын айгинелейт деп белгиледи. Центральная Азия, будучи на перекрестке Европы и Восточной Азии, имеет огромный потенциал в торговой, логистической и транспортной сферах. Как известно, через страны Центральной Азии и Кыргызстан проходил Великий Шелковый путь, который являлся важной цепочкой мировой торговли. Сегодня эта транспортная артерия переживает свое второе возрождение. Более того, Кыргызстан, занимая выгодное географическое положение на торговых путях, является важным мостом, который соединяет Восток и Запад. Бул иш-чарада ири германиялык компаниялардын өкүлдөрү да чогулган. Аларга президент Садыр Жапаров Борбор Азияда жаңы транспорттук логистикалык хабдарды реконструкциялоого жана курууга катышууга чакырды. На мой взгляд, могла бы стать сотрудничество по созданию лаборатории по сертификации сельскохозяйственной продукции, внедрению новейших технологий, а также добыче и переработке редкоземельных элементов на территории Кыргызской республики. Бул жыйын тарыхый сүрөткө түшүү менен аяктады.
Бул имарат Германиянын канцлери Олаф Шольцтун резиденциясы катары саналат. Дал ушул 36 метр бийиктиктеги имараттын 8-чи кабатында канцлер өзү отурат экен. Эң негизи өзгөчөлүк ушул 36 метр бийиктиктеги имаратта ушундай жашыл декорация кооздоп турат. Бул жашыл декорация көп жылдык өсүмдүктөр, жандуу өсүмдүктөр же гүлдөр деп да айтсак болот. Көп жылдык өсүмдүктөр ушул имараттын 2 капталын тең дал ушундай кооздукка бөлөп турат. Резиденциянын алдында дароо көз көрүнгөн дагы бир тарыхый монумент тууралуу 2 ооз сөз. Бул монумент баягы 1945-жылдарда согуштан кийин Германия 2-ге бөлүнбөдү эле. Анан кийин Советтер Союзу кулагандан кийин 2 Германия кайра кошулганда, ошол 2 мамлекеттин кошулгандагысынын символу катары ушул монумент тургузулган экен. Дал ушул имаратта Борбор Азия жана Германия саммити башталганы турат. Бул жакта президент Садыр Жапаровду Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц күтүп жатат. Саммитке келген президент Садыр Жапаров менен кошо Олаф Шольц Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын лидерлерин тосуп алды. Иш-чарада мамлекет башчысы заманбап коркунучтардын шартында Кыргызстандын бир беткей жана бекем позициясын карманарын белгиледи. Бул бардык пикир келишпестиктер сүйлөшүү үстөлүндө жана тынчтык жолу менен гана чечилиши керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров германиялык кесиптештери үчүн бирдиктүү экономикалык мейкиндик катары Борбор Азия аймагы менен өз ара аракеттенүү, инвестициялык, соода экономикалык жагымдуулукту олуттуу жогорулатат деген ишенимин билдирди. Эми кезек эки тараптуу жолугушууда өлкө башчы Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен кыргыз-герман күн тартибинин саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөдөгү актуалдуу маселелерин талкуулашты. За короткий промежуток времени нашу страну посетил с официальным визитом федеральный президент господин Штайнмайер. Сегодня в Берлине мы проводим первый саммит Германия, Центральная Азия. На мой взгляд, эта инициатива весьма своевременна. Мы приветствуем установление регионального стратегического партнерства. Баарлашуунун жүрүшүндө Олаф Шольц кыргыз-герман мамилелеринин канааттануу менен баса белгилеп, эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн жана бизнес чөйрөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы тереңдетүү зарылдыгын белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн кызыкчылыктарын камтыган бардык багыттар боюнча кыргыз-герман мамилелерин чыңдоо жана өнүктүрүүнү макулдашышты. Соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдө сүйлөшүүлөр андан ары уланды. Германиянын вице-канцлери, экономика жана климатты коргоо министри Роберт Хабек менен баарлашууда Садыр Жапаров өткөн жылы товар жүгүртүү 138%га өсүп, $180 миллион түзгөнүн канааттануу менен белгиледи. Тараптар эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары дагы тереңдетүүнү макулдашты. Ошентип президент Садыр Жапаровдун Германияга болгон сапары жемиштүү жыйынтыкталды. Орто Азия жана Германия саммитинде лидерлер саясий жана экономикалык мамилелердин мындан аркы келечегин талкууласа, Кыргызстандын ири инвестиция тартуу максаты ишке ашып, эки өлкө ортосундагы алака катыш мындан ары дагы өлүгө берери бышык. Андашынын духун алып кирем үстүндө эркин сындырып, буралда чапкан Айсулуу Тыныбекова. Чымыр булчуң, жүрөгүндө жалыны бар, ата-андашына ак куладай сүр көргөзүп мүмкүнчүлүк бербей буйдалткан Акжол Махмутов. Here at 77 kilos for the second straight year, Akjol Makhmudov wins world gold.
А бул балбан илибирстей ыкчамдыгы менен атаандашын чимирилте чаап тим болбостон жагымдуу жылмайуусу менен кыздардын жүрөгүнөн түнөк тапкан Жоламан Шаршенбеков. Zoloman Sharshenbekov, the difference, and for the second straight year, Kyrgyzstan wins a world championship. That arm and shoulder, Renteria won't get out of this one, and there's the fall for Aber. Мындай жылмайуу бүгүн ушул залда өкүм сүрдү. Анткени бул жерге чогулган чымыр денелүү зирек спортчулар тарыхтын жаңы барагын ачкандар. Кыргызстандын желегин көккө желбиретип, дүйнөгө тааныткан мыктылар. Спортчулар нечендеген жылдар бою талыкпай эмгектенип, өжөрлүк жана тайманбастык менен максатына жетишти. Жеңишти өзүнүн мурда өлкөсү үчүн багындырганы талашсыз, канчалаган мамлекеттердин ичинен командалык эсепте 3-орунду ээлешти. Мыкты балбандардын жеңиши менен президент Садыр Жапаров куттуктап, алар дайым көңүл чордонунда экенин баса белгиледи. Кыргыз байрагы дүйнө чемпионаттарында желбиресе деген илгери үмүт, кажыбас кайрат, майтарлыгы серик менен ийгиликтерди жаратып келе жатасыздар. 24-жылы Парижде өтө турган 33-чү жайкы олимпиадада оюндарында жолдомо жеңип алгандарга үмүтүбүз да, ишеничибиз дагы чоң. Кудай буйрса, ал жактан дагы бир 3-4 алтын алып келесиздер деп үмүт кылып турабыз. Мамлекет ар бир спортчунун эмгегин баалайт. Бул ирет аларга стимул катары акчалай сертификаттарды тапшырды. Алды 1 миллион сом болсо, арты 500 000 сомду түзөт. Спортчуларды нечендеген жыл бою тарбиялап машыктыргандардын да эмгеги ополтоодой. Алардын бири бул балбан Жоламандын эң биринчи машыктыруучусу Хаким атаны кепке тарттык. Кичинекей кезиндеги Кичинекей кезинде кадимкиле балдардай болчу. Анан кийин билинди да немеси жөндөмдүүлүгү барлыгы. Анан менен туура иштешке туура келди. Ким алып келди эле? Мунун агасы, эки агасы бар. Эки агасы келген. Эки агасы анан ошолорго ээрчип келген. Билчүрүңүз ушундай ийгиликке жетет деп. Кийин уже жарым жылдан кийин эле билдим бул мындан чыгат деп. Жарым жылдан кийин. 8,5 жаштында эле билдиңиз. Уже да билинди сразу. Анан такай отурдук ушу менен. Азыр 5 жолу чемпионат мирге катышты. 5-өүндө тең экинчи, биринчи. Жүрүштүрүшү жакшы. Ошон үчүн Аллах Таала буга результат берди. Просто бу тренировка эмес, Аллах жолунда мунун адеби жакшы да. Адеби жакшы. Бул учурда жаныбызга Жоламан да келип калды. Бизди кызыктырган суроолорду салдык. Айрым суроолор балбанды ойлондуруп жиберди окшойт. Биринчи тренер неме тренер деп аталат. Биринчи жеке машыктыр. Сизди аябай тентек деп атпайбы? Ага айткандай болсун. Аябай эмес. Жоламан, анда келиңиз сиз бир тарыхый видео жазып койбойлукпу? 2024-жылдагы Жоламанга азыр эмне деп айтасыз? 2024-жылдагы Жоламанга ага айтып кеткендей, мен ушинтип тарбиялаган. Бүт бардыгы Аллахтын буйругу менен болот. Бардыгын Аллахтын каалоосуна, буйругуна баш ийебиз. Бирок жакшы ниет коюп, алтын алам деген үмүт менен, ушундай үмүт менен тренировка кылып, ушундай тиленебиз. Бирок бардыгы Аллах Тааланын буйруган болот. Ошо Аллахтын буйругуна баш ийебиз. Спортчуларды алдыда дагы да албан ийгиликтер күтүп турат. Бул Парижде өтө турчу 33-чү жайкы олимпиада. Балбандардын ийгилиги артып, жеңиш өлкөгө келе берсин.